кечээ акыркы автобусубуз кетип калыптыр. Биз барып чыгарган анан 110 еврого. Азда билбейбиз канча шашпайтын көрүшүк. Кудай сактасын. Бардыгына кымбат болот азыр. Жүрөк тыз деп атат. Өзү болбосо хостел болсо 33 евро. 30 евро болчу да. Şu hostel. Okay, great. 120 Biz Eme'ye geldik. Komo'ya geldik. Komo'nun Minatro деген районуна. Короче, biz Eme Flixbus менен келатканбыз. Flixbus'ubuz кечигип калып, биз акыркы автобуска жетишпей, анан такси алып келгенге туура келди. Бирок жол аябай узак экен эле, вообще башка вариант жок экен. А такси болсо 120 евро болду. Не десек болот? Парадоксту, ирониябы, кыскасы не десек болот азырчы? А хостел болсо мындай жерде жайгашкан экен. Бул күндүзү мындан да коозураак болсо керек. Мына жерге мына ош. Я. Above India or above Vietnam? In the middle. Yeah. Биз калган хостелде мындай акчалар инип турган жери бар экен, ар кайсы өлкөдөн келген. Биз дагы калтырып кеттик, 50 сом калтырдык элек. Байкап көрсөк, бул жердеги акчалардын бетинде жалаң эркектер тартылган экен. Алардын арасынан биздики албетте өзгөчөлөнүп ажырайып турду. Мандан биз турдук. Биз чепартабыз ушундай хостелде токтогонбуз. Бул хостелди bookingcheck.com сайтынан тапканбыз. Чын айтсам өтө деле жаккан жок, ошон үчүн сунуштайм деп айта албайм, ойлонуп көргүлө. Бирок жайгашкан жери аябай кооз экен, жакты. Бул жака келип көрсөңөр болот. Негизи Италия туристтерге аябай бай өлкө болгону үчүн туристтик жайлар, жатаканалар биз үчүн аябай кымбат сезилди. Бул хостелди дагы тандаганыбыздын бир себеби ошол арзандыгы болгон, ал эми экинчи себеби бул Балбаньела вилласына жакындыгы. Вилла Балбаньелага биз жашаган жерден автобус же паром менен жарым саатта барса болот экен. Биз паром менен барууну чечтик. Паромдун дагы эки түрү болот экен. Албетте биз эң арзанына отурдук. Бирок анысы түз барбай бир нече жерге токтогондугу үчүн биз автобус менен 30-40 мүнөттө жетчү жерге 2-2,5 саат дегенде жеттик. Вилла Балбаньела жайгашкан Лена деген жерге келдик. Алгач тамактанып алалы деп мындай көлдүн жээгиндеги кооз кафеге отуруп, чакан сэндвич жана афагатто заказ кылдык. Бирок биз тамагыбызды жеп бүткүчө кеч болуп кетип, кайрадан кийинки паромубузду качырып жиберип, таксиге 120 евро төлөйлү деп, тиги вилланы көрбөстөн эле кийинки точкага чыкканга туура келди. Ошондуктан Балбаньела вилласын биздин ордубузга дагы көрүп койгула эгер барсаңар. Биз Беладжого келдик. Беладжонун эң белгилүү көчөсү бар экен. Азыр ошол жака барып атабыз. Ого окшойт да? Киши өлөгө экен. Жанатан бери эле негизи саякат башталгандан бери улам автобусубуз кечигип калып же бир жака өзүбүз кечигип калып, мындай чуркап шашып жетишпей эле бир нерсе болуп жүрөбүз, бирок азыр мындай ой келип кетти. Ушундай жаштыгыбыз ушундай күндөргө берилген да депчи.
басыш керек депчи Ооба. басабыз деп басып салам ар депчи бир нерседен плюс жакшы тараабын тапканга аракет кылып басып баратабыз. ылгый жүрө Ооба. берсеңиз Таксиге берген 120 еврону да кое бердик. Ошо силерден айлансын деп. мне кажется. Келе отуп эле Кокустан ушундай жерди таап алдык. Эгер бела жолго келип калсаңар, сөзсүз келип кеткиле деп айтмакпыз. Комого олгон сапарыбызды аяктап башка шаарга жол тарттык. Автобустун терезелеринен көрүнгөн кооздукка суктанып, көзүмдү ирмегим келбей жол бою карап бардым. Бул жолдор өтө тар болгондуктан алдыда келаткан унааларга айдоочулар белги берүү үчүн улам бипилдетип турушат экен. Отуз градустук ысыкта бул автобуста тыгылып келген соң, эң жакынкы поезддер бекетине жетип, поездибизге отуруп, кийинки шаарыбызга жөнөдүк. Айлана жер шары бары айлангөчү, азгырып алысча алат тынчымды. Бийикте булуттар калкып кайда көчү, биз менен жолго чык, жолго сыйкырдым. Жүрү деп шамал шашылат, керемет күч жолго чакырат. Акылга толуу улам жаңы сырлар ачылат. Айлана жер шары бары айлангөчү, азгырып алысча алат тынчымды. Бийикте булуттар калкып кайда көчү, биз менен жолго чык, жолго сыйкырдым. Жүрү деп шамал шашылат, керемет күч жолго чакырат. Акылга толуп, татына болуп, улам жаңы сырлар ачылат.